Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Мен бир подкастка барганда айттым эле, лидер умра компания боюнча анан умра компаниялардын 80% банкрот. Анык эле банкрот, просто апелляция этпей эле жүрөт да. Жыл сайын аттар алмашат, өздөрү алмашат же жылына 50 компания ачылат, 50 компания жабылат. Себеби сен алган расчеттой болбой калат. Мисалы азыр бизде эле банкротто, мисалы минуска кетип атканын көргөзөйүн. Мисалы поездга билет алып группага айтып атам, ким кечигип калса калып калса мен менен барасың, кечикпей чыккыла депчи. Мынакей биз билетти могу жерге алыш керекпиз да, 14:30га. Биз шамга чейин 2 саатта барып калыш керекпиз. Ужинга жетишип калабыз да, эртерээк умра кылабыз. Себеби поезд менен эртерээк барып алсаң, автобус менен 8 саат, түнкү 1де барат, 12де барат, 11де барат, түгөнүп калат. Вообще не вариант. Азыр дүйнө жүзүн билдим мына поезд менен, ошо бирок поезддин базын караңыз. Именно биз ала турган датага, мисалы 300 реал болсо, ошону 921 1000 реалга көтөрүп чыган да. То есть азыр $200 минус алыш керек. Ну ничего, ушундай болуп калат арада. Кээде мисалы лидер умра компания, мисалы биз колубуздан келиши аткарганын баарын аракет кылып атабыз. Биз дагы минустабыз. Мисалы биз деле жыргап аткан жерибиз жок деп аткан. Мисалы анан персоналдар бар, адамдар бир жак пайдасына эле эсептейт да. Мисалы общий кошкондо 30дан бала бар. Алды 80 000, 100 000 сомго чейин алгандар бар. Мисалы примерно минимальный 50 000 сом менен эсептегенде эле айына 1,5 миллион сом расход бул. Биздин офис бар, офисти биз $300 000 алганбыз. Мисалы анын содержаниясы бар. Мисалы кичекей эле бир офисти алып отурган жокпуз. Ичинде 70-80 адам бата турган, сабак өтө турган, бардык LED экрандары менен, шарттары менен бар мисалы. Анан кийин балдардын расходтору бар бул жакта. Мисалы бир ажы башчы жетишпейт, анан ажы башчы түшүнбөйт. Жанында күн түн ушундай 20 бала жандап жүргөн үчүн бирөө там 3-4 умрага чыгарып келет, тигиндей кылат, мындай кылат. Өзүбүз кошо кылып кызмат кылып жүрөбүз да. Болбосо ошон үчүн лидер умра болот да, болбосо каяктан. Аллага шүгүр, алхамдулилля. Устазалар бар мисалы, акчаны аяп тырышып жатып жүрсөң, бул жакта аялдарга кандай болбосун, 1000 максат ажы болсо дагы, 1000 абдышкыдан болсо, аялдарга өзүнчө устазалар керек, жетелеп жүрө турган. Ошолордун баарын алып келдик. Алардын баардыгы расход. Тырышып отура берсең, иш жүрбөйт да. Бирок ушундай минус убактар болот. Анан сен место аласың, мисалы 40 место алсаң, 50 место алсаң, 50 адам эмес, ошол датада 40 эле адам болуп калышы мүмкүн. Сен банкрот болуш үчүн ар бир местадан 3 билеттен күйсөң эле жетиштүү болот. Билет $600-700 турат. Сен ошол 3 билеттен күйүп атып сезондун аягында сен кантип банкрот болуп калганыңды билбей каласың да. Ушундай минус жактары да көп, биз только плюс жактарын эле эзептейбиз. Анан гостиницалар, сен алганда датада расчет менен аласың, келсең гостиницалар кымбаттап кеткен болот. Ошондой ситуациялар да болот. Ана обязательно комфорт болуш керек. Мисалы сенин кызматың канча жакшы болсо дагы комфорт болбосо элдер по-любому наразы болот. Комфорт 50%, комфорт 50% кызмат болуш керек. Экөө бири-бирин куюлушуп толуктап турганда анан 100% адамдар разы болот да. Ушундай минус жактары да көп эле минус кеткен күндөр болот.